Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Стаубек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен айым келди. Ректор Айгүл Абдыраева Түркиянын Анкара социалдык билимдер университетинин ректору менен жолукту. Корея Республикасынын Хосео университетинин өкүлдөрү расмий иш сапары менен келди. Илим күнүнө карата илимий жумалыгынын алкагында бир катар иш чаралар өткөрүлдү. 15 ноябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен айым келди. Бул жолугушуу Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен Кытай эл республикасынын ортосундагы эки тараптуу билим берүү жана маданий алакалардын дагы бир маанилүү этабы болуп калды. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Анкара социалдык билимдер университетинин ректору профессор Муса Кязым Арыжан келди. 4 ноябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кытай эл республикасынын Синьцзян кесиптик техникалык жеңил өндүрүш институту ортосунда онлайн конференция өттү. Иш-чарага Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева жана Синьцзян кесиптик техникалык жеңил өндүрүш институтунун ректору Го Цзян мырза катышты. Конференциянын жыйынтыгында Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Синьцзян кесиптик техникалык жеңил өндүрүш институту менен кызматташууга ачык экендиги айтылды. Кызматташуу үчүн 12 багыт аныкталды. Өзгөчө искусство жана дизайн факультети жана педагогика жана психология институту менен бир топ перспективдүү кызматташуу боло тургандыгы такталды. Илим күнүнө карата илимий жумалыгынын алкагында бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Алардын жыйынтыгында илимий инновациялык изилдөөлөрдүн өнүгүүсү жана келечеги аталышында илимий практикалык конференция өттү. Бардыгыңыздарды илим күнүңүздөр менен куттуктайм. Илим жанагы ийне менен кудук казгандай деп кыргызда жакшы сөз бар. Чын эле илим жасаш өтө кыйын. Конференциянын максаты илимий изилдөө иштерин өркүндөтүү, инновацияларды илгерилетүү жана билим берүү тармагындагы жаңы илимий жетишкендиктерди талкуулоо. Пленардык бөлүмдө кыргыз тили жана адабияты боюнча окуу куралдарын түзүү, биоактивдүү нанометалдарды синтездөө сыяктуу темалар боюнча баяндамалар жасалды. Иш-чаранын жүрүшүндө илимий долбоорлордун көргөзмөсү уюштурулуп, жаңы ачылыштар жана илимдин өнүгүүсүнө багытталган иштер көрсөтүлдү. Илимий практикалык конференция бул Кыргыз мамлекеттик университетинин жана билим берүү мекемелеринин илим тармагындагы биримдигин чыңдап, келечекке багыт алган маанилүү аянтча болуп калды. Жашыл экономика, менеджмент, илим жана билим берүү, глобалдаштыруу жана санариптик трансформация шартында туруктуу өнүгүүнүн көйгөйлөрү жана келечеги аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара онлайн жана офлайн форматында өтүп, анда Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Россиянын окумуштуулары илимий баяндамаларын жасашты. Жашыл экономика ол бүгүнкү таңда өтө актуалдыгы өтө жогору. Ол тек қана бір мемлекеттің мәселесі емес, ол бүткіл дүниежүзінің әлемнің мәселесі, бірігіп шешілетін мәселе. Жалғыз жеке мемлекет оны шешу мүмкіншілігі өте аз. Сондықтан жаңағы осындай ғылыми конференциялар ұйымдастырылу керек, проблемалар айтылу керек. Ол проблемалар айтылып та жатыр, жақсы ұсыныстар да болып жатыр. Очень важно научить наше население, начиная с детского сада, в школе, в техникуме, в училище, в вузах, тем правилам, тем требованиям, которые нужно соблюдать для того, чтобы мы сохранили нашу экологию. И если будут достигнуты результаты в этом деле, если мы на самом деле продвинемся вперед и сможем сохранить экологию, то мы продлеваем жизнь каждого человека, экономики и страны. Вот это главная тема, которую мы должны всеми силами, общими усилиями добиваться продвижения.
Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана Кыргызстандын басма сөзүнүн 100 жылдыгына карата Кыргызстандын журналистикасы кечээ, бүгүн жана эртең аталышындагы тегерек стол өттү. Биздин университетте биз журналисттерди даярдайбыз. Учурунда кафедра деңгээлинде болчу, азыр бөлүм болуп ачылган. Бөлүм болуп ачылганы бул журналисттерди даярдоо студенттердин да саны жылдан жылга көбөйүп атат. Эл аралык байланыштагы тиешелүү деңгээлде Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында биздин кафедра ачылган. Ал жерде биз эгерде теорияны студенттерибиз бул жерден билим алса, практиканы ошол Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында өтүшөт да. Анан бул ал жерден бир эле практиканы эмес, ал жерден дагы келечек жумушуна да ээ болуу мүмкүнчүлүккө ээ болуп атышат. Тегерек столго Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, жогорку окуу жайларынын профессордук окуучулар курамы жана белгилүү журналисттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү илимий баяндамаларды жасады. Баяндамалардын мазмуну Кыргызстандын заманбап медиа чөйрөсү жана анын ар түрдүү аспектилери боюнча түзүлгөн. Иш-чаранын максаты Бишкек шаарындагы ар кандай жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана журналистика боюнча кадрларды даярдаган университеттер ортосундагы достук байланыштарды кеңейтүү жана бекемдөө. Иш-чаранын алкагында филология илимдеринин доктору профессор Кубан Мамметалиевдин журналистика боюнча лекциялар, жогорку окуу жайлары үчүн окуу куралы окуу китебинин бет ачары өттү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Корея Республикасынын Хасео университетинин өкүлдөрү расмий иш сапары менен келди. Делегациянын курамында профессор Максим Дигай, чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу үчүн жооптуу менеджер Ким Же Хи, эл аралык кызматташтык боюнча директордун орун басары англис тили жана адабияты факультетинин окутуучусу Ким Жи На бар. Сегодня мы решали вопросы по обмену студентов. Мы надеемся в будущем, что мы можем приглашать уже какую-то определенную часть студентов к нам в университет, и они также могут получать образование у нас. Жолугушууга Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Равшенбек Зайниев, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Рахат Райкызы, Шарипа Кадырова атындагы дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун директору Нуржан Сартбекова жана физика-математика факультетинин деканы Гүлзат Токонбекова катышты. Жолугушууда эки тараптуу билим берүү тармагында кызматташуу маселелери талкууланып, тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууларга кол коюлду. 6 ноябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева дарылоо иши адистигинин Кытай салттуу медицинасы профили боюнча Кытай эл республикасынын билим алууга келген студенттер менен жолугушту. Жолугушууга Цзиньчжоу медициналык университетинин ректору профессор Ван Жуйпин, Кыргыз мамлекеттик университетинин медицина факультетинин деканы Өмүрбек Карымшаков, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Рахат Райкызы катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө окуу программасынын өзгөчөлүктөрү жана университеттин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат берилди. 15 ноябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана Кыргызстанда япон тилин окутуунун 30 жылдыгына карата чет тилдерди окутуунун актуалдуу көйгөйлөрү, инновациялык ыкмалар жана перспективалар аталышында жогорку окуу жайлар аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференцияга Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Раушанбек Зайниев, Японтануу институтунун директору Айбек Самаров, Кыргыз Республикасынын Япониядагы ардактуу консулу Эцухаши Мичинори мырза, Япониядагы Иватаны Гакуен билим берүү корпорациясынын төрагасы Ивая Дайсуке мырза жана Япониядагы Цукуба университетинин профессору Ито Хиронори мырза, ошондой эле жогорку окуу жайларынын Япония жана башка эл аралык билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү катышты. 14 ноябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине арналган студенттер аралык спартакиадасынын ачылыш аземи өттү. Иш-чара студенттердин ден соолугун чыңдоо жана спортту жайылтуу максатында уюштурулуп, спорттун 8 түрү — волейбол, баскетбол, футбол, стол тенниси, кол күрөш, жаатуу, тогуз коргоо жана шахмат боюнча мелдеш өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы жаштык дирекциясы тарабынан 2024 жылдын 24-30 июнунда жогорку окуу жайларынын профессордук окутуучулар курамы арасында өткөн ден соолук спартакиадасынын байгелүү орундарды ээлеген окутуучуларга Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңген ишмер, ардак грамотасы, ыраазычылык кат, сыйлыктары тапшырылды.
Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.